Assalamu alaikum. Касиеттүү кылымга арыккан кыргыз элим, момун мусулман бир туугандар. Мынакей буйруса мындай суук келатса дагы, кыштын ызгар суугун сезип, мондай бир туугандарыбызды жылуу үйгө киргизели деп толук аракет кылдык. Бирок бир Кудайдын буйругу экен. Кече Индияга кетип атканын астында үйгө бүт материал шыбагына материалдарды заготовка кылып берип кеткен элек. Şu biz кеткенден эле жамгыр жаан токтобой эле, иш жүрбөй, бирок айны эшиктерин коюп, бир аз болсо дагы жылыш болуп буйруса. Эми калганы бир Кудайдын буйругу, мына күн ачылып кетти, дагы бир аз күн жылып калса, Кудай кааласа шыбагын эле бүтүрүп алганыбызда ичинде ички обделка ремонттор жибермек. Буйруса биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонддун демилгеси менен мына мекенибизде 6 үй башталган. Ош жеринде 2 үй, Базар Коргон, Жалал Абад жеринде 3 үй, Ысык көл жеринде 1 үй башталган. 6-10 экөөсүн тапшырып, мына буйруса 4-өө азыркы күндө иш жүрүп аткан, Кудай буйруса. Андан сырткары 6 инсан Индияга ден соолугун чыңдоого кеткен, иншалла буйруса алар да жакшы болуп кайтты мекенине. Анан биздин фонддун бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштарын көрүп, бүткүл жерден, бүткүл Россиянын булуң бурчтарынан биздин кыргыз мекендештерибиз колунан келген жардамын сунуп, өздөрү алыста болсо дагы Аллах берип аткан ырыскысы менен бөлүшүп келатышат. Мына ошолордун бири Жалал Абад жериндеги, мен буга чейин айтып кеткен, мына бул үй бүлөгө башталган үйдү сиздер жакшы билесиздер. Жалал Абад жеринин Сузак районунун Жаңы Айыл жеринде үй башталган. Атасыз калган 5 наристеге мына Семетей инибизге туугандарыбыз үй башталган. Ушул үйдүн башталышын мынакей Россия жеринен көрүшүп, өздөрү келишип, кабар алып, биз дагы колдон келишинче жардам сунайлы дешип, мына ушул Жалал Абаддагы Кызыл Кыя коому ушу Москва жеринде эмгектенишет экен. Биз дагы колубуздан келишинче кайдыгер карап турбайлы деп жардамын ошо Россияда жамаат менен чогулткан аманат бар экен. Ошол аманатты ала келишкен экен. Өзүңөр айтып койсоңор. Силер Москванын кайсыл жеринде иштейсиңер? Москванын өзүндө. Өзүндө, эмне деген жамаат? Кызыл Кыя фонд. Кызыл Кыя жамаат. Буну кайсыл жактан көрүп калдыңар? Бул үйдү кайдан кабар алып? Көрүп калдым. Интернеттен. Алла разы болсун. Буйруса жамаатыңар менен, Жамаат. Өзүң айтып койсоң сөзүңдү. 20 000 элдин аманаты бар эле, ошону берип коеюн. Жакшы керектүү нерсе иштетип алса. Алла разы болсун, буйруса Алла разы болсун. Бул көргөзүп берип атканыбыздын себеби, азыр бир тууганыбыз айтып өткөндөй эле, бул ошол коомдун аманаты, коомдун өздөрү мына биргеликте чогулткан аманат экен. Ошондуктан буну элге отчет берип, жана башка ушундай коомдор аябай көп. Ошол коомдор көрүп, үлгү алса экен, ойгонсо экен деп атайын биз көргөзүү түрдө отчеттук негизде тапшырып атабыз. Рахмат барыңыздарга. Аллах разы болсун. Ар бириңиздердин тапканыңыздарга Аллах таалам берекесин берсин. Иншалла ушул ишти токтотпой мен бардыгын биргеликте чакырам. Аллах разы болсун. Мен ушул коомдо мен азыр сурасам, Алтынбек ага, Мирлан ага, жана башка бир тууган ушу Кызыл Кыя коомуна терең ыраазычылыгымды билдирем. Аллах разы болсун. Биргеликте иншалла ушундай кыйналган инсандарга кол сунуп жүрө берели. Рахмат. Өзүң атың айтып кетсең? Менин атым Дилшат, Кызыл Кыядан болом. Москвадан канча болду келгениңерге? 10 күн болуп калды, 28-inde келген. Ал жакта мекендештер тынчпы? Тынч, баары тынч, саламатчы. Силерге рахмат. Алыста жүрсөңөр да, мусафир болуп, өзүңөр кыйналып, тирилик деп жүрсөңөр дагы кайдыгер карабастан кол сунуп атасыңар. Рахмат. Аллах разы болсун баардык жамаатыңарга. Үйдө иш кандай болуп атат, Семетей? Жакшы. Иш болуп ататпы? Усталар эмне болуп атат? Иштеп атпыбы? Усталар ошо күнгө карап атат да. Жер толуп баштаган. Күн ачылып кетсе, мындан бияка күн жакшы эле болот окшойт. Шубай беребиз деп атышат, бирок. Бир аз суук түшүп, токтоп,
буюрса бүтөт, кыжалат болбоңуздар, башталган иш аягына чыгат иншалла. Элибиз бар экен, журтубуз бар экен, бул иш аягына чыгат. Бүтөт ушул күндөрдө жылуу жумшак жашаган күндөрдө келет буюрса иншалла. Кыжалат болбоңуздар. Семетей, жүр үйдү көргөзчү. Каным эмнелерин кылышты? Ушул бала үйдүн кожо экеси, ата ордуна ата болуп, апасын карап, бир туугандарын карап, өзү жапчаш болсо дагы мынакей. Эшиктерин коюптур, Машалла. Эмне жумуштарың болуп атат? Биз кеткенде семеттер келген эле. Эшик рамкаларын коюлду, Семеттер кат болбойбу? Неме кылгам да, кичине иш баштагам да экранада. Бул жагына айнектер коюп бүткөн бүт барын араны. Мынакей эшик рамкалары алып берип кеткен элек. Ошо мен кече ушул жерине баштаганда эле жан жаап токтобой туруп алды, Тоң болуп кетти, анан тоңдо болбойт. Буюрса бүтөт. Кудай кааласа. Бардык нерсе Кудайдын буйругу менен, убак сааты чыкмайынча кыйын экен. Канча аракет кылсаң дагы Кудайдан буйрук чыкпаса кыйын. Ошондуктан иншалла сабыр кылып турайлы, бир Аллахтан суранып турайлы, баары бүтөт иншалла. Айнектерин баарын коюп бүтүптүр, Печкаларын бүтүргөн мынакей. Буга чейин да көргөзгөнбүз. Печкасына жардам берген Питердеги Жумаш деген досубуз ушу коллективинен менен чогултуп 10 000 рубль акчасын салган. Ошол балдардын акчасынан мына печкасы бүткөн устаклары менен. Жана башка кече Кореядан бир тууганыбыз өзү жалгыз 50 000 рубль акчасын которгон. Ошондун аманатына мына эшик рамкалары бүт бар келип, цементтери, кумдары түшкөн. Жана башка бул үйдүн размери 8ге 11, 12 болуш керек. 4 бөлмөлүү. Бул жагы залы мынакей. Буюрса кичине күн жылып калса киришебиз, бүтүрөбүз. Кудай кааласа усталар келип ишти башташат. Бул жакта көбү түшүнбөйт элек эмнеге пакса менен болгон. Кээ бирлер сурайт, эмнеге кирпич эмес деп. Бул жер тоолуу аймак болгон үчүн бул жакта бүт жанында жашоочулар да бүт ушундай пакса менен урат, ылай менен. Бул жылуу болот биринчиден. Экинчиден бышык болот. Эң башкысы шартка жараша. Шарт болсо гана эле баардыгын сиздер ойлогондой кылып кирпич менен бүтүрмөкпүз. Буюрса баары жакшы болот. Кыжаат болбоңуз. Иншалла баары бүтөт. Кудайдан суранып туралы. Семеттер катпайлы, жумшак эле. Могу кичине күн ысып калса, могу полуна стяжкасын куйдурабыз. Баары жакшы болот. Семетей, сага жардам берген агаларыңа, бир туугандарыңа ыраазычылыгыңды айтып койсоң, рахматыңды айтып. Мына буюрса сен дагы эртең элдин керегине жараган, элге кызмат кылган балдардан болосуң деп ишенем мен. Рахмат. Биздин тамга жардам берип аткан адамдарга рахмат. Биз ыраазыбыз. Рахмат. Молодец, буюрса ниетиңе жет иншалла.